Боршайком жогорку кеңештин депутаттыгына аттангандарды шайлоо өнүктүгүнө каражат чогултууда мыйзамды так сактоого чакырууда. Буга учурда кээ бир талапкерлер тарабынан уюлдук тиркемелер аркылуу акча чогултуу тууралуу кулактандыруулары жарыяланып жатканы себеп болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы бул ыкмалар шайлоо мыйзамдарын жана талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддоруна ыктыярдуу кайрымдуулуктарды киргизүү тартибин бузуп жатканын билдирди. Боршайкомдон белгилешкендей, кайрымдуулук жашыруун деп таанылбас үчүн идентификациядан өтпөгөн төлөм тутумдары аркылуу акча каражаттарын накталай эмес которууга же төгүүгө тыюу салынат. Шайлоо фондуларынын атайын эсептерин ачуу үчүн 2 мамлекеттик банк аныкталган. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлердин жана саясий партиялардын шайлоо фонддорунун атайын эсептерине ыктыярдуу кайрымдуулуктардын келип түшүүсүнүн ачык айкындуулугун жана мыйзамдуулугун камсыз кылууга чакырат. Мындай болбогон учурда талапкерлер мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартыла турганы эскертилүүдө.